Новый коронавирус был обнаружен в начале января. Жаңы коронавирус январдын башында Кытайдын Ухань провинциясынан чыкты. 10 январдан баштап өтө ылдам жайыла баштады. Азыркы учурда бүт дүйнө боюнча 4000ден ашык учур катталды жана баардыгы 16 өлкөгө жайылды. Жугуу жолу абдан коркунучтуу. Азыркы учурда адамдан адамга жуга баштады. Башында бул вирус адамга жаныбардан жуккан, ошондуктан коронавирус деп аталат. Азыр эми анын анчалык мааниси жок. Азыр коркунучтуу жагы адамдан адамга жугуп жатканында. Передалась от животных к человеку. Жаңы респиратордук вирустан сактануу үчүн дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму негизинен дүйнөнүн өлкөлөрүнө кандай сунуштарды берип жатат? ВОЗ рекомендует всем лицам предупреждать заболевания. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму оорунун алдын алууга кеңеш берет. Эң башкы сунушубуз колду бат-бат самындап жууп туруш керек. Эл көп чогулган жерде жана бөлөк адамдар менен сүйлөшкөндө бет каптарды кийип жүрүш керек. Сактыкта кордук жок демекчи, жакындар менен деле кучакташып өбүшпөй эле койгон жакшы. Эл көп чогулган жерге барбай, саякатка чыкпай эле кое турган туура. Кыргызстандын жашоочуларын текши ойлондурган маселе бул жаңы респиратордук вирустан сактануу үчүн эмдөөнү каяктан алса болот? Новая прививка от коронавируса. Жаңы вируска каршы эмдөө вакцинасы табыла элек. Ошондуктан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуштап жаткан жеке түрдөгү сактануу чаралары азыркы учурда эң натыйжалуу чаралар болуп саналат. Дүрбөлөңдү эл ичинде токтотуу үчүн эмне кылуу керек? Паниковать, конечно, не стоит, поскольку все Дүрбөлөңгө түшүүнүн албетте кереги жок. Анткени кесипкөй адистер баары бул маселени карап жатат. Журналисттер чын маалымат булактарын гана пайдаланыш керек. Бул жагынан Кыргызстанда чоң иш жасалып жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму баардык өкмөттүк түзүмдөр жана бейөкмөт уюмдар менен тыгыз иш алып барууда. Жакында эле эл аралык кеңешме өткөрдүк. Ар ким Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө өз убагында жардам көрсөтүү боюнча өзүнүн ролун жана милдеттерин тактап алды. Азыркы учурда биз жекече сактануу жолдоруна керектүү болгон медициналык каражаттарды сатып алуу боюнча иштеп жатабыз. Бир эле учурда биз адистер менен өзүнчө иш алып баруудабыз. Жакында биз абдан коркунучтуу инфекция учурунда дарылоо иштери боюнча клиницист адистерди жана анестезиологдорду окутууну өткөрдүк. Ал эми эпидемиологдорду изилдөө иштерин туура жүргүзүүгө окуттук. Ошол окуулар боюнча дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 2 колдонмо китепчесин чыгардык. Азыр биз аларды көбөйтүп чыгарып, ар бир дарыгердин, ар бир адистин колуна жеткирүү иштерин аткаруудабыз. Ошондой эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы кеңсесинен жаңы көрсөтмөлөрдү күтүп жатабыз. Организации здравоохранения.